Биз сиздер үчүн эшигиз ар дайым ачык. Сиздер да Кыргызстандын жараны болосуңар. Биздин бир тууган болосуңар. Бир тууганга бир тууган күйүш бул милдет, парз. Мындагы жыйынга топтолгон элдин баары лөлү тектүү. Чогулушка жыйналуу максатында айрымдары бул күнү жумуштарына да барышкан эмес. Анткени мында жыйындын болушун көптөн бери күтүп жүрүшкөн. Демек алардын суроо талаптары көбөйгөн. Ошондуктан алгач лөлү тектөөлөрдүн өзү чуусу басылбай жатты. Биздин келечегибиз жакшы болсун, азыр олдунга болсун келечек. Maktabda ochib bersin, kattaroq qilib, bolalarimiz o'qisin. Voy erkak kishilarimizga ham yaxshi ish yo'q. Erkaklar mana qish quyyapti. Aynisi naqshava kutamsa sinodashmoq. Bundan keyin jasho o'zgarsin deb atab keltat bular. Sizlardan qo'rqqandan emas, bular shu Qirg'izistonda bir salımını qo'shsin. Bir o'nigib ketsin, bizni shaharda yashab shular nima bo'lib ketsin deb sizlardan so'ranib keltat bular. Лөллөр жашаган жаңы маале айылынын башчысынын бул сөзүнөн кийин мындагылар тынчтанышты. Себеби мамлекет ким болбосун өз жаранын жалгыздатпайт, баарына бирдей динине же тилине карабай жардам берет. Ал эми жыйында кошумча билим, жумуш берүү жагын жергиликтүү бийлик колго алды. Муну менен өспүрүм жаштагыларга бекер билим берилсе, тилемчилик кылгандарга жумуш сунушталды. Иш менен камсыз кылайлы деди. Жаш балдарды мына бесплатный курстарга, тилдерге. Калгандарды спортко, футбол, баскетбол мына бардыгын айтты. Ошону айткан үчүн бүгүн келдик. Мына буга чейин силер ошону билбейт экенсиңер. Силер кара сууга карайсыңар. Шаарга эмес. Бирок биз шаардан келдик силерге. Жыйында жаңы маалеге бала бакча куруп берүү талабы коюлду. Андан сырткары жогорку билим алган балдар жумуш орундары менен камсыздалбай жатканы айтылды. Буларга карата тиешелүү тараптар тез арада чечип берүү убадаларын берди. Деги менен ушул тапта жаңы маале айылынан мамлекеттик ишканаларда иштегендердин саны көбөйгөн. Органда иштеп аткандар бар, милицияда иштеп аткандар бар, таможникте иштеп аткандар бар. Башка жумуштар менен алектенгандар бар, Россияда иштеп атышат балдар. Учурда лөлү тектүүлөр жашап жаткан жаңы маале айылында бир мектеп, бир ФАП бар. Билим уясында 300дөн ашуун окуучу билим алат. Документ иштеринде 80% бүткөн. Паспорт алуу, туулгандыгы тууралуу күбөлүккө көпчүлүгү ээ болушкан. Учурда лөлү тектүүлөр арасында жогорку билимге ээ болгондор арбын. Метрке болобу, паспорт болобу, ЗАГС болобу, элге келип түшүндүрүп атабыз. Бизге алып келген документтерге илажы барча документтерди бүтүрүп берип атабыз. Ошентип бир сааттык чогулушта керектүү маалыматтар берилди. Жөлөк пул алуу сымал бир канча маселелердин чечүү жолдору түшүндүрүлдү. Жыйынтыгында каалоочулар Ош шаарынын тазалык, суу канал муниципалдык ишканаларында иштей турган болушту. Тилемчилик кылгандар көбөйүп кетти акыркы күндөрү. Бул шаарыбыздагы жанагы чоң жолдордо, кесил иштеринде, ошондой эле мечиттерде жума күндөрү көбөйүп кетти. Ага себеп болгону мына бул бир гана ушул айылда жашаган тургундар гана эмес. Ошолар менен биргеликте мына Өзбекстандан келген, башка областтан келген жарандарыбыз да бар экен. Ошого биз мына бүгүн келип түшүндүрүштөн жүргүздүк. Биз буларды жөн эле ушудан чектебестен биз буларды мына социалдык жактан жардам берели, билим тармагынан, саламаттык сактоо тармагынан жардам берели деп ошол максатта келип түшүндүрүп атабыз. Оштогу лөллөр жашаган жаңы маале кыштагында 4000ден ашуун лөллөр жашайт. Айылдагы эркектер жалданып иштеп, мардыкерлик менен акча тапса, аялдары тилемчилик кылып көчөдөн темир чогултуп жан багышат. Мындан сырткары айылдык кеңеште депутат болгон, жер иштетип дыйканчылык кылган. Ошол эле учурда маршрутка айдап, жеке ишкерлик кылган лөллөр деле бар. Ошондой эле лөлү жаштардын арасында деле башкалардай билим алып, кызматта иштөөнү кыялдангандар кездешет. Жүсүпбек Кошматуулу, Ынтымак.